Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен өтө зарыл жана негиздүү болгон бир темага токтолуп өтөбүз. Бул жасаган ибадаттарды жашыруун аткаруу. Аларды жашырууга аракет кылуу. Анткени жашыруун аткарылган ибадат бул Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк. Анын сообу ачык, жарыя аткарганга караганда көбүрөөк берилет. Анткени пенденин жүрөгүндө канчалык ыйхластуулук көбөйгөн сайын, муну ошончолук анын сообу көбөйтүлө берет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде муну мактап: "Ва ин тухфуха ва ту'тухал фуқара'a фахуа хайрун лакум." Садака берип жаткан кезиңерде аны жашыруун бере турган болсоңор, кедейлерге дейт. Бул силер үчүн эң жакшы дейт. Садака берген жакшы амал. Анын улуу фазилеттери бар. Бирок ошону дагы жашыруун бере турган болсок, дагы бир өзгөчө фазилетке, артыкчылыкка биз жетишебиз. Бул жашыруун берген андан дагы көбүрөөк сооптуу болуп бизге кайрылат. Жана ошондой эле жашыруун бериштик бул ыйхластуулукка жакыныраак. Жүрөктөгү ыйхластуулуктун бар экендигинин бир аламат, белгилери болуп эсептелинет. Ал эми ыйхластын тескериси бул эл көрсүн, эл уксун, рия аралашып калыштык. Эгерде инсан жарыя аткара турган болсо, кандай бир адамдардан бир нерсени үмүт кылып калышы мүмкүн. Алар мени мактасын, же мени көрүп койсун, же мени сөз кылсын деген нерсе болуп калышы мүмкүн. Же башка бир дүйнө каалоолору аралашып калышы мүмкүн. Ал эми жашыруун аткарыштык бул чыныгы ыйхластуулукка далалат кылат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизди ар бир кылган ишибизде, ибадатыбызда ыйхластуулукка буйруган. Жашыруун бериштик бул ыйхластуулуктун чучугу болуп эсептелинет. Демек, ибадаттар жашыруун аткарыштык бул шариаттын негизги максаттарынын бири. Бир гана эми кээ бир учурда гана жарыя кылуу муктаждык болуп кала турган болсо, ошо садаканы бериштик, мени көрүп дагы башкалар садака берсин, мени көрүп бир сабак алсын, эми ушуну көрүп адамдар кылайлы деп ушундай артынан бир ибадатка шыктандыруу боло турган болсо, анда жарыя берген жакшы андай учурларда. Бирок эң негизги нерсеси бул ибадаттар садака болсун, намаз болсун, Кур'ан болсун, зикир болсун, илим болсун, муктаждарга жардам берүү болсун, кандай эле бир жакшы иш, ибадат болсун, муну жашыруун аткарган жакшы. Дагы бул ибадаттарды жашыруун аткаруудан пайда элдин көзүнөн, элдин көзү тийип калуудан, адамдарды көрө албастык кылуудан, ич күйдүү болуудан алыс болот. Анткени адам жакшы иштерди кыла турган болсо, башка адамдар аны көрүп ич күйдүү кылышы мүмкүн. Аларга хасат кылышы мүмкүн. Ошол ишти токтотуп коюуга аракет жасашы мүмкүн. Ал эми аны жашыруун бере турган болсок, бул бизге жакшыраак. Ошон үчүн айтылат, ибадаттарды силер жашыруун аткарып, ибадаттарга жардам алгыла дейт да. Ибадатты жашыруун аткарыштык, жакшы иштерди жашыруун кылыштык. Мына ушунча элдин көзүнөн, хасаттан, бирөөлөрдүн ич күйдүүсүнөн алыс болот экен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бизде мурунку аалымдардын, алардын жашоосуна келе турган болсок, алар ибадаттары кандай өтөшкөн? Алардын жашоосунда бизге чоң сабактар бар. Пайгамбарлар, сахабалар, андан кийин табииндер, чоң аалымдар, солих кишилердин жашоолорунда бизге сабак бар. Ошолордун кээ бир окуяларына келе турган болсок, намазды аткарганда жашыруун кылгандыгы боюнча биринчи Ибн Раби'адан келет: "Мутатаввиян фил масжиди яумихи кат илля марратан вахидатан" дейт. Ал мечитте нафил намаз окуган эмес дейт. Нафил окуй турган болсо, жалаң үйүндө окуган дейт. Элдерден намаз ибадатын жашырып, үйдө нафил намаз окуган дейт. Албетте, нафил намаздардын эң жакшысы үйдө окулганы. Парыз намаз нафилдер болобу, же жөнөкөй нафилдер болобу, бул үйдө окулган жакшы. Биздин китептерде да ушинтип келет. Ханафи мазхабында да мына ушундай келет. Нафилдер үйдө окулган жакшы деп келет. Анан парыз намаздар бул мешитте окулат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай кылган. Эми кээ бир учурда гана нафил намаз мешитте окуу боло турган болсо, анда ол мешитте окуй берсе, бул жайыз. Окуй бериш керек, рухсат. Ал эми эч кимге көргөзбөй үйдө окуштук, бул ыйхластуулукка дагы жакыныраак. Дагы Абу Абдилла деген айтат, рахимахуллаху таала, "Сахибту Мухаммад ибн Аслама" дейт. "Нифан ва 20 санатан" Мухаммад Аслама деген чоң аалым менен 20 паланча жыл бирге болдум, достоштум дейт. Анын нафил намаз окуганын көрө албадым дейт.
бир гана жума күнү гана окуйт эле, ошондо көрөт элек дейт. Жана ал таспих айтат эле, Куран окуйт эле, бирок аны биз көрбөйт элек дейт. Менден өткөн анын жашыруун жана жарыя кылган ибадаттарын эч ким билбейт эле дейт. Жана анан угуп калдым, ушундай касам ичип айткан дейт. Лау кадарту ан ататауа хайту ла яраны малакайни ла фаалтуху дейт. Эгерде мен ибадат кылып жаткан кезимде менин амалдарым жазып жаткан эки периштеден да жашырууга менин кудуретим жеткенде эле ошол нерсени кылмакмын дейт. Валакин ла астатиу залика. Мен ал нерсени кыла албайм деп ушинтип касам ичип өкүнүп айтчу эле дейт. Хауфа мина рия дейт. Эл көрсүндөн, риядан коркуп ушундай деп айтчу дейт да. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушундай ибадаттарын жашырууга аракет кылуучу экен булар. Намаздарын жашырган аракет кылчу экен. Жада калса айтат, Мансур ибн Муатамир деген ида солла кода дейт. Эгер багымдат окуй турган болсо, азхару нашату ли асхабихи дейт. Ошол жанында досторуна өзүнүн кайраттуулугун, түндөз жакшы уктап эс алгандыгын не кылат деп көргөзөт эле дейт. Аларга көп баян айтып берет эле дейт, көп сүйлөйт эле дейт. Ошо түндө тахажжуд намазы окугандыгын алар билип калбаш үчүн дейт. Анткени тахажжуд намазы окуганын эртең менен өзүнө кайраттуу көргөзбөй турган болсо, жакшы эс алгандыгы көргөзбөй турган болсо, мындай өзүн чарчоо көргөзө турган болсо, адамдар бул түндө тахажжуд намазы окуптур деп ошондой күмөндөр кетпесин деп түндө тахажжуд намаздарын жашырып, эртең менен адамдарга өзүн ушундай кайраттуу, уйкуга жакшы кангандай кылып көргөзчү деп ушундай айтылат. Жана дагы айтат, Сихтияни рахимахуллаху таала. Якуму лайла куллаху дейт. Түнү менен намаз окучу дейт. Фаюхфи залик. Аны жашырат эле дейт. Ида кана инда сабахин рафа саутаху дейт. Эгер таң аткан болсо, үнүн бийик көтөрүп, каннаху қома залика тилка саа. Мына ошол убакта ойгонгондой болуп, үйүн бийик көтөрөт эле дейт. Түндөгү кылган ибадаттарын жашыруу үчүн. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушундай тахажжуд намаздар болобу, кандай бир нафил ибадаттар болобу, буларды жашырганы аракет кылат экен. Кийинкиси садакадагы алардын бизге көргөзгөн сабагы. Эми садаканы жашыруун берген бул өтө жакшы амал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадистер келет. Рожулун тасаддака би садакатин ахфаха дейт. Аллах таала кыямат күндө 7 адамды өзүнүн көлөкөсүнө алат. Махшар майданында күн аябай ысып, адамдар кыйналып аткан мезгилде 7 түрдүү адамды өз көлөкөсүнө алат дейт. Мына ошолордун бирөөсү бир киши садака берген, аны жашыруун берген дейт. Ушундай катуу жашырган, хатта ла та'лама шималуху ма тунфигу яминуху дейт. Оң колу берген садаканы сол колу дагы билбей калган дейт да. Дагы Али ибн Хусейн рахимахуллаху таала ал түндөсү жоонуна дейт. Ушундай каптарды артып алып, анын ичине будайларды, нандарды салып элдерге таратып чыкты деп садака берип дейт. Жана төмөндө сөз айтчу, инна садаката сиррун тутфиу кадаб рабби азза ва жалла. Жашыруун берилген садака бул Аллах тааланын каарын өчүрөт деп айтчу дейт. Жадагасы Али ибн Хусейн рахимахуллаху таала аны күндүз адамдар бул бахил адам деп таанылган дейт да. Берген садакасын жашырганы себептүү бахил адам деп таанылган дейт. Ал ошол Мадинанын элдери дейт, ар дайым ошо түндөсү өздөрүнүн рызыксын алчу дейт да. Бирөө келип аларга ошондой азык түрүн таштап кетчү, бирок ким экенин билбейт эле дейт. Анан Али ибн Хусейн казы болуп калган кезде гана жанагы таралып аткан азык түлүк токтоду дейт. Ошондо Али ибн Хусейнди ошол жуундуруп атып, гусул алдырып атып, анын жоонунда ошондой кара дактардан билинип калды дейт да. Ушул тарап жаткандыгын дейт. Жада калса айтат, ал каза болгон кезде Мадинадан 100дөн ашуун үй бүлөдөн азык түлүк үзүлүп калды дейт да. Мунун баарын Али ибн Хусейн берип атканда ушундай маалым болду дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, садаканы берген кезде дагы аны жашыруун берген эң жакшы амал экен. Орозо боюнча Давид ибн Аби Хинт деген рахимахуллаху таала ушундай орозо кармаган, 40 жыл орозо кармаган дейт. Анын үй бүлөсү да билген эмес, башка эч ким билген эмес дейт. Кана хузазан дейт. Ал ошол базарда жарандай жибектер сатчу дейт да. Ушундай материал сатчу дейт. Ал төмөнүндөй кылчу дейт. Яхмилу маху гадааху мин индихим. Үйүнөн чыгып кетип аткан кезде эртең менен тамагын жанына салып алчу дейт. Фаятасаддаку бихи фи тарик. Жолдо бара жатып муктажга садака берип салчу дейт. Ваяржу айшаан фаюфтиру маахум. Жана кечинде келип оозун үйүнөн ачып тамактанучу дейт. Фаязунна ахлу сук анна код акалаху фил байт. Базарга барган кезде эчтеке жебейт дейт. Анан ошол базардагы адамдар ойлочу, бул үйүнөн чай ичип келди депчи. Ал эми үйүнөн чыгып аткан кезде жана тамагын көтөрүп чыгып кеткен себептүү үй бүлөсү бул ошо базарга барып чай ичип келди деп ушинтип ойлочу дейт да. Ушундай кармаган орозолорун
катуу жашырат эле дейт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, алар окуган Курандарына жашырчу. Жада калса айтат, Кәне амалу Раби'a deydi. Kulluğu sirrun deydi. Rabi' ibn Haysam деген рахимахуллах таала өтө улуу алым. Мунун жасаган амалларын баары жашырын болчу дейт. Купия болчу дейт. Ин кана ла яжи рожулун ва кад нашра мусхафун фа югаттиhu би савабихи. Эгер ага бир киши келип кала турган болсо дейт, ал Куранын жайып окуп аткан болсо, астына бир киши кирип калган болсо, кийим менен Куранын үстүнө таштап койчу, жаап койчу, тосуп койчу дейт да. Ал Куран окуп аткандай, жөн эле үйдө бош отургандай кылып туруп ушундай жашырып койчу дейт. Дагы İmam Ahmed rahimahullah taala бул да ушундай дейт. Ибадаттардын баарын жашырын аткарчу эле дейт. Адамдарга көргөзбөстөн дейт. Дагы урматтуу мусулман, андан кийин ыйлоо. Мурунку аалымдар да ыйлаган кезде мына ушундай көз жаштарын жашырып ыйлашуу дейт. Жада калса ыйлаган кезде жанында жаткан жубайлар дагы муну билбей калчу дейт да. Ушундай дагы айтылат, түндөс намазга турган кезде анын жанында жаткан жубайлар да билбей калчу дейт. Ушундай аалымдардан келет, түндөсү дейт. Жубай баяндап берет, аял баяндап берет. Менин күйөөм жаныма келип жатчы дейт. Мен жаш бала сыяктуу кылып эркелеп уктатып койчу эле. Мен уктагандан кийин ал төшөктөн суйрулуп барып намаз окуйт эле дейт. Ушундай кылып бергенине бир күн ага айттым дейт. Эй паланча, неге өзүңдү ушунчалык кыйнайсың? Деген кезде не дейт? Мен корком дейт. Бир күн уктайм, ушундай ойгонбой турган болуп уктап калам. Мына ошол күндө мен корком деп түндөсү туруп тахажжуд намаздарын баарын жашырын ушундай окушу дейт. Дуа кылган кезде дагы булар дуаларын жашырчу дейт. Дуа кылып аткан кезде үстүнө ушундай жабынчыктар жабып алчу дейт. Ким дуа кылып атканын билбеш үчүн дейт. Дагы илим тараткан кезде да мына ушундай болчу дейт да. Имам Шафи рахимахуллах мен ушундай каалайт элем дейт. Адамдар менден илим үйрөнүп, бирок ошол сөздү мен айткандыгымды, ошол китепти мен жазгандыгын билбей калуусун дейт. Бирок буга айла жок дейт. Ким айтканды, ким жазгандыгын сөздөрдө баян болуш керек дейт. Дагы андан кийин башка бирөөлөр муктаждыгын өтөгөндө дагы мына ушундай катуу жашырып өтөчү дейт. Толха ибн Убайдулла рахимахуллах айтат, Умар түндөсү дейт, бир үйдөн чыгып кетти дейт. Бир кемпирдин үйүнө кирип, кайра чыгып кетти дейт. Ошондо мен кийин барып кемпирден сурадым дейт. Эй, ал чыгып кеткен ким эле дегенде, не дейт? Бул Умар разияллаху мага ушундай убада берди, паланча күнгө чейин мага ушундай жакшылык кылып турам, кайрымдык кылып турам деп мага убада берип чыгып кетти дейт. Ошондо Толха ибн Убайдулла айтат, эй Убайдулла, Умардын артынан эрчи, Умардын изинде жүр деп ушундай айтты дейт да. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз баян кылып берген нерсе бул кээ-биркиле аалымдардын жашоосунан мындай нерсе алардын жашоосунда өтө көп болгон. Алар кылган ибадаттардын баарын жашырышкан. Ажылык кылсын, умра кылсын, зикир кылсын, Куран таратсын, Куран окусун, бирөөгө жакшылык кылсын, булар баарын ибадаттарын жашырууга аракет кылган. Анткени жашыруу кылган ибадаттын соолун булар билген. Булардын жүрөгүндө ушунчалык каттуу ихластуулук болгон. Биз дагы кылган орозолорубузду, берген садакаларыбызды колубуздан келишинче жашырайлы. Аларды бирөөлөргө айтып мактана бербейли. Эгерде жакшы кылган болсок, телефонго тартып бир жактарга чыгара бербейли. Же дагы башка нерсе кылып аткан болсок, элдерге көргөзө бербейли. Жогоруда айткандай, ихластуулукка жакыныраак экен, жана адамдардын хасад көрө албастыгынан биз алыс болот экенбиз, жана Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон ибадат болот экен ошондо. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.